Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, кайрадан сиздер менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Сиздердин кызматыңыздарда Индира Темирканова. Бүгүнкү подкасттын темасы айлана чөйрөгө аяр мамиле жазуу болмокчу. Ал эми ошол теманын алкагында маек куруу үчүн бизге алыстан конокко Исмайыл Карыпов деген жаш жигит, экологиялык жактан активист жигит конокко келип отурат. Саламатсыздарбы баарыңар, чоң рахмат чакырган үчүн. Абдан кубанычтамын. Исмайыл мырза, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Абдан жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы жүрөм. Кандай келип алдыңыздар? Чынын айтсам оор болду, анткени маршрутка түшкөнү коркосуң, адамдарга жолугууну коркосуң, бирок жакшы эле келдим. Маскадан кийип алып, перчаткадан кийип алып. Эч кимге жолобой. Жөө келдиңизби? Берки 2-3 көчөгө жетпей токтоп калып, болду түшүп келдим. Жөө басайын депчи. Анткени жөө басыш бул денеге дагы, анан өзүң мээңе дагы сергигениңе жакшы да. Кычкылтек мээге көбүрөөк барып, дем алган сайын. Сергитип. Эки жакты карап, мени сергитип. Бүгүнкү теманын алкагында эгерде сүйлөшө турган болсок, сиз дагы жөө келсеңиз, чындыгын айтканда бул жылы, бул мүмкүн менин оюмдур, бирок Бишкектин баягы абасы бул жыл кичине тазараак болду окшойт, кандай дейсиз? Чынымды айтсам, жайында жана жазында албетте таза болду. Бирок кышында берки жылдарга караганда абдан жаман болду деп ойлоймун, деп ойлоп жатам. Анткени бунун баары көп нерселер влиять этет да. Машинанын көптүгү, ТЭЦтин бесконечный иштегени, андан тышкары адамдын көпчүлүгү, адам таштандылар таштаган үчүн, бактарды кескен үчүн, ушунун баары чогулуп келип бир чоң проблема болду кышында. Ошо кышында Бишкекте адамдар кыйналды го деп ойлойм. Анткени биздин могул воздухтун измерители эң төмөнгө жетип калды да. Баягы аба ченегенде эң кир деп көрсөттүбү? Эң кир деп көрсөттү. Бөлөк өлкөлөргө даже караганда. Мурун мындай да көрүнүш бар беле Кыргызстанда? Негизи бул бар. Анткени биздин Кыргызстанда жок деп ойлойм. Анткени бизде Кыргызстанда таза аба, тоолуу жер, бизде 94% территориянын баары тоолор. Анан бул аба ырайы жүрөт да, могул аба ары бери өтүп жүрөт. Бирок Бишкек мындай как кувшин деп койсок болот да. Чөйчөккө окшоп калган, Анан ошон үчүн аба үйлөрдүн арасынан өтпөйт, анан токтоп калат. Ошон үчүн бүт ушул биздин газ немелердин баары ошол жака тапталып, зыян нерселердин баары тапталып, биз ошол менен дем алабыз деп ойдомун. Буну мен мындай өзүм эле изилдеп чыккан жокмун, анткени көп изилдөөчүлөр айтып жатышкан, ошолорго таянып айтып жатам да. Вот. Анан жылдан жылга сайын ошол чоңоюп бартат проблема. Буну чечиш керек деп ойлойм. Буну ушул эле сурооңуздан улай, кандай, мен туура түшүнүп жатам да, жанагы циркуляция жок болуп калды, аба бир жерге токтоп калды, анан жанагы машиналардан чыккан түтүн ары кетип калбайбы, Бишкектин ичинде эле калып, кайра биз дем алып атабыз да, Албетте, ошол Бишкектин ичинде эле биз ошол жаратылып жаткан түтүндү эле биз ошону эле кайта дем алып атабыз. Кайра эле өзүбүзгө дем алып атабыз, Анан мындайча айтканда, статистика боюнча ошол Всемирная организация здравоохранения бар, ВОЗ деген, ошондой сонун роликтер чыгарганда канча жылдын ичинде канча адам өлөт депчи. Калп айтпасам, ошол бир жылдын ичинде 7 миллион дүйнө жүзү боюнча адам от загрязнения воздуха түтүн жыттаганын аркасынан өлөтпү? Өлүп жатат. Анан канча бир пайыз ошол көбүнчөсү балдар болчу, анткени балдар алардын денеси жаңы өсүп келаткан да, анан ошол жаңы өсүп келаткан денеге жаман зыян заттар кирип, денесине адсорбация болуп, ошол жаман дем алып, ошондон неме болуп калышат да, жаман жанагы оорулар пайда болуп, особенно дыхательный путьта оорулар пайда болуп калып жатышат. Ошондо баягы дем алуу системабыз аябай жабыркайт турбайбы, түтүн менен дем алып? Албетте. Түшүнүктүү. Биз баягы, мен чынын айтсам мындай деп ойлочу элем да, баягы Бишкектин территориясында эң абасы кирдеген аймак бул баягы ТЭЦтин тегереги деп ойлочумун да. Жанагы эксперттердин айтуусу боюнча, жанагы жаңы конуштар эң кир деп, баягы жана аба ченегич боюнча ченегенде жаңы конуштар аябай кир деп айтты да. Сиз ушул ойду бөлүшөсүзбү? Бул туурабы?
Албетте, анткени мурун эгерде биз ушул айтып жатпайбы, жылдан жылга сайын бул көбөйүп жатат, анткени машина көбөйүп жатат, адамзат машинанын аркасынан адамзат көбөйүп жатат. Анан жаңы коңуштун ичинде көбөйүп жатат, анткени ТЭЦтин күчү ага жетпейт да. Күчү дегеним бул энергия. Анан көп үйлөр кышында жана жазында, анан кеч күздө эмнени жагышат? Туура көмүр. Анан ошол көмүрдүн изи, көмүрдүн могул түтүнү, ошол менен биз ошону дем алып жатабыз. То есть ошол көмүрдүн зыян заттарды ошол чыгарат түтүн мененчи. Анан ошону биз дем алып жатабыз. Ошон үчүн көбүнчө могул жаңы коңуштарда көбүрөөк жаманыраак жаман түтүндөр, жаман заттар көп болот экен. Мына ушул эле суроого улай, Исмаил мырза. Ошол нерсени мисалы жарандар өзү тарабынан колго алса болобу? Мисалы жаран баягы жаңы конуштарга аябай көп жашылча бак тигип же болбосо бул кандай десем, кандай кыймыл аракеттерди кылыш керек баягы? Мисалы мен эгерде жаңы конуштун жашоочусу болсом, мен ошо абанын тазарышына салым кошуш үчүн мен кандай кадамдарды басышым керек? Эмне кылышым керек? Азыркы учурда бул кичине кымбатыраак болуп калышы мүмкүн, бирок биз кийинчерээк ошого өткөндөн кийин, кийинчерээк эмес, азыркы жылдан баштап өтүп баштасак, баарыбызга мындан абдан жакшы болот. Анткени биз азыркыны ойлобой, кийинкини да ойлош керек да. Азыр биз ушундай жаман дем алып жүрсөк, бизге жаман зыян заттар денебизге кирип жатат, кийин балдарыбызга ошонун баары көчөт, анан балдарыбыз биздики больной болуп баштайт. Ага биз көбүрөөк акчаны төлөйбүз. Ошон үчүн силер азыр лучше эң негизгиси бул көмүр жаккандын ордуна, мисалы, газды киргизсеңер болот, кичине арзаныраак вариант да. Андан тышкары варианттар, бул көп варианттар бар. Жана кондиционерлерди койсо болот, кичине электроэнергияны ошол алат. Андан тышкары свет менен колдонсо болот. Анан толтура азыр жаңы чыгып баштады бул солнечный батареялар. Күндөн энергия ала турган. Күндөн энергия ала турган. Биздики күндү өлкөбүз да, бизде күн калп айтпасам 365 күндүн ичинде? Күндүн ичинде 300 күн бизде күн пайда бар. Күн пайда бар. Ошондой биз күндү өлкөбүз. Ошон үчүн күндүн энергиясын колдонсок болот экен да анда. Албетте, андан тышкары толтура немелер бар, приспособление деп коет. Ол кондиционерден ветряныйлар бар. Ошолорду эгерде биз үйгө орнотулсак, үйдү курардын астынан эле ошолордун баарын пландаштырып курсак, анан үйдүн могул сыртын жылуулап, үйдү курарда там четтерин, стенкаларын жөн эле кылып койбой, атайын эко терезелер бар, эко стенкалар бар. Анын баарын интернеттен изилдеп карап тапсаңар болот, бирок ошонун баарын үйгө орнотурса болот да. Анын баары кичине кымбатыраак. Мисалы жөнөкөй айнекке караганда терезегечи, берки эко терезе кичине кымбат болот. Анткени анын ичинде уплотнительдер бар. Анын ичинде ушундай атайын жасалган нерселер бар, чтобы ызыкты чыгарбаш үчүн, муздакты киргизбеш үчүн. Муздакты киргизбеш үчүн. Анан жайында еще жакшы да, наоборот, муздакты киргизет, ызыкты чыгарат. Ушундай жакшы нерселер бар. Ошону алып курсаңар үйдү, кийин биз ошол жаман воздухтан избавиться можем. Эгерде сиз айткандай кеңештерди эске алып, кондиционерди колдонуп, газды колдонуп, светтин энергиясын колдонуп, анан жакшы нерсе айтып кеттиңиз, күндүн энергиясын колдонсок, биз ошол эле жаңы конуштарда болобу дейбизби, же болбосо негизи эле шаарыбызда баягы түтүнүн пайда болушуна кичине бөгөт кое алат турбайбызбы? Андан тышкары бул жөн эле колдонуу эмес, өзүбүздүн осознанность деп коет да, осознанное потребление. Мындайча айтканда, көп адамдар жөн эле көмүрдү жагышпайт да. Пластикти кошо жагып ишет, шынаны кошо жагып ишет. Свеядан алып келген материалдарды жагып ишет. Ошонун баары жагышат. Анын баары канча улуу заттын баары немеге зыян келтирет, айлана чөйрөгө канча зыян келтирет. Анын баарын биз билбей эле, бул кара түтүн көмүргө окшош деп эле жага беребиз. Жакшы күйөт деп эле жага беребиз. Аягында жаман заттарды дем алабыз. Исмаил мырза, айтыңызчы, мына сиз азыр айтып кетпедиңиздерби, кандай жолдору бар экенинчи? Мына ошол дагы жана осознанное потребление деп айтып кеттиңиздер, кандай десем, туура ой жүгүртүү деп койсом болот окшойт. Ошону элге жайылтуу үчүн
Анткени деген ал биз жарандарбыз да, биз ошону кылып жатпайбызбы? Биз ошону кылбаш үчүн биз бул туура эмес экен. Мен кийин балдарым оорукчан болуп калат экен. Мен азыр терезеге экономдогонум менен баламдын дарысына андан 10 эсе кетип калышы мүмкүн экен деген түшүнүк жарандарга кириш үчүн кандай иш аракеттер жасалыш керек? Мүмкүн мамлекет тарабынанбы же жана экологиялык уюмдар тарабынанбы же башка уюмдар тарабынан сиздин оюңуз боюнча кандай маалыматтык же болбосо негизи эле иш аракеттер жасалыш керек? Мактанбай эле коеюн, бирок баары өзүбүздөн башталат деп ойлойм мен. Эмне болбосун, жакшы иш болбосун, жаман иш болбосун өзүбүздөн башталат. Ошон үчүн эгерде силер өзүңөр баштасаңар, мисалы үйдөн ата энеңерге түшүндүрүп, ушул жаман нерсе экен, кел эле таштандыны биз сортировка кылып баштайбыз. Тини жакпайбыз, буну жага турган нерсени жагабыз, жакпаганды жакпай, аны сортировка кылабыз деп ушинтип түшүндүрүп, өзүңөр үйдө ушинтип баштасаңар, кийин кошуналар көрүп баштайт аны. Анан кошуналарга айтасыңар, түшүндүрүп, аларга таратып, алар алардын кошуналарына таратат. Ошентип мындай бир айтып коеюн, сообщество жаралат да, адамдар осознанный потребители деп. Адамдар ошолорду колдонуп башташат. Анан экинчи этап бул уже мисалы баклажкалар болуп калат го, пластиковый. Ошону сортировка кылып иреттеш керек, иреттеш керек. Мисалы жагыбай аны, азыр ошону чогултуп атышат. Шаардын ичинде эгерде силер көрсөңөр, жана бактар бар, атайын эко-сетка деп коет, ошол эко-бактарга салып, чогултуп, аны колдонбогонго ниет коюп, жаман нерселерди колдонбогонго ниет кылып, ошого максатыңарды коюп, неметип баштасаңар болот. Ну как ошого багыт алып баштасак болот турбайбы? Албетте. Ошентип шаг за шагом жумуштан жумуш ушинтип нетип кете бересиңер. Анан өзүңөр билбей каласыздар, кантип бир жылдын ичинде экологиялык багытта болгон адам болгонубузда. Чынымды айтсам, бул экологияга эле эмес, бул өзүңөрдүн денеңерге, анан өзүңөрдүн айлана чөйрөңөргө абдан жакшы деп айтамын. Анткени мисалы жаман нерседен силер баш тартсаңар, бул экология үчүн эле тартпайсыңар да, өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн балдарыңар үчүн тартасыңар. Ошон үчүн бул жакшы нерсе деп ойлойм. Жаман нерседен баш тарткыла. Ошол. Эме баклажканы колдонгонду токтоткула. Сиз жана айтып кетпедиңизби, баягы таштандыны иргөө депчи, баклажкага, полиэтиленге, анан жанагы тамак аштан чыккан таштандыларды өзүнчө деп ошол нерсе кандай пайдасын алып келет? Мисалы жана мындай айтып кетсек болот болуш керек да. Мисалы материалдык жактан ушул эле баклажкаларды сатса болот. Ал эми жанагы тамак аштын таштандылары кайра баягы жер семирткичтерге айлантырса болот экен. Мен муну жаңы эле бул маалыматты жаңы эле алдым да, чынын айтсам. Ошо кандай материалдык жана моралдык пайдасы бар таштандыларды иргегендин? Бизде кыргыздарда айтып коет го, жана ал неме кылба депчи, биримкени кесир кылба депчи. Ушунун баары ушул биздин кыргызчылыктан башталат го деп ойлойм. Анткени мурун биздин ата энебиз жашап келатканда абдан экологиялык жактан абдан таза жашачу да. Эгерде мындай карап келсек, мурун кыргыздар кочевник болчу эмес беле, көчмөн калк. Анан бир жака көчүп келгенден кийин, актан бир жака көчүп кеткенден кийин, ошол артыбыздан эчтеке калчу эмес экен. Анткени биз ушунчалык эне природаны сыйлачубуз. Эне кандайча айтып коет? Мать природа. Табиятты сыйлачубуз. Ошол эне жерди, жер энени абдан сыйлап, ошого ушундай респект көрсөтчүбүз. Сый урмат көрсөтчүбүз, Анан ошол бизде азыр учурда да бар. Анткени мисалы мен көп тамак жасап коюп, анан аны ыргытсам, мусорго ыргытсам, же таштандыга кылып бир бакка, атам урушат мени. Сен эмне кесир кылып жатасың деп. Эгерде тамак чырып кетсе, аны барып жерге көмүп койсо болот. Бул как удобрение катары эсептелет. Ошондо мен өзүмө эле жардам бербейм, анан өзүмө кесир кылбайм. Бул еще ошол жерге жардам берип жатам да, удобрение кылып. Жер жүзүмдү өсүш үчүн, цветок-метокту өстүрүш үчүн. Бул ошону айтсам, ошол өзүбүзгө эле жардам эмес, баарыбызга жардам кылып жатабыз да. Мындайча айтканда, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деп. Анан гүлдөр гүлдөп өсөт, жер семиз болот дейсиз.
ошо жер семиз болуп жер өнүгөт. Жер семиз болуп кайра эле өзүбүзгө жемиштерди берет. Албетте. Анан азыр кубандырган нерсе, мисалы мамлекет тарабынан десек болобу, вело жолдор курулуп жатышат. Анан жанагы эли көп чогулган жерлерде сиз айтып кетпедиңизби, сеткалар, таштанды чогулткан, баклажка чогулткан баягы кутучалар пайда болуп калды да. Бул абдан көңүл кубандырарлык көрүнүш болуп атат. Анан сиздин оюңузча экологиялык жактан сабаттуу адам катары дагы кандай иш аракет жасалыш керек мамлекет тарабынан? Ушул жетиштүү, мына ушул эле велодорожка куруп берип койгону эле жетиштүү же мындан дагы башка бир нерселер керекпи? Кандай дейсиз? Чынымды айтсам, велодорожка кантип курулуп баштады. Бизде Бишкекте абдан адам бишкектиктер Twitter'ден немени колдонушат да, площадканы, соц тармакты. О жактан ыйлап башташты. Эмне үчүн бизде велодорожка жок? Биз великтеп жатабыз, шардыктар, бизде велодорожка жок. Мен же адамды сүзүш керекмин, же мени машина сүзүш керек деп айтып, ошондуктан ыйлап жатыштыктан мэрия чечти велодорожка куруш үчүн. Ошентип алар велодорожка курду. Анан мен ойлоймун, мындай ойдомун то, что эгерде биз государствону күтпөй өзүбүз биримкени жасап баштасак, ошондо албетте государство келип бизге жардам берет депчи. Анан баары бизден башталат. Мисалы, азыр элдер эч ким айта элек, бизде полигондо мусор таштандылар таштанып жатпайбы? Ошол жерде мусороперерабатывающий завод куруш керек болчу. Бирок ал суроону ал жөнүндө эч ким айтпайт. Ошон үчүн алар эчкени куурбай жатат. Эч ким движение жок. Как айтмайынча кылбайсың деп айтышат го. Ошон үчүн айта турган нерсем бул элдер өздөрү айтып баштагандан кийин ошондо биздин чоңдор биримкени кылып баштайт деп пайда болот деп. Анда деген жарандар биз биринчиден өзүбүздүн аң сезимибизди оңдоп, жана экологиялык тазалык жакка өзүбүздү көндүрүп, андан кийин мамлекеттен талап кыла баштасак, анан атка минерлер байкелерибиз куруп бергенге ошондо анан буларга керек болуп калыптыр, мейли куруп берсе куруп берип койгула деген ойдо болушуп турбайбы? Анткени алар да күтүп отурушат, кайсы жумуш кылыш керек алар да билбейт. Анан биз эгерде айтып баштасак, кайсы проблемалар бар, мисалы менин айыл чарбамда кечирип койгула, жетишпей атат бирдимке депчи. Мисалы, мен пластикти ийреттүү кылгым келатат. Ошого мага экосетка коюп бергиле деп айтсаңар, ал мамлекет болбосо мүмкүн бизнесмендер коюп беришет. Анткени ошол пластикти, бутылканы алар өздөрүнө переработка кылып, ошолордон гранула жасап, аны сатышат бөлөк өлкөлөргө. Же мисалы велодорожка элементарно жок болсо силерде, ошону айтсаңар коюп берет. Мисалы газ жок болсо, ошону айтсаңар айыл өкмөткө же бир жака суроо берип, анан элдерди чогултуп, коңошторду чогултуп, коомду куугуу кылып, коомду жыйнап алып, баягы жерден талкууга салып, бизге ушундай керек деп. Албетте, анткени жашоо биздин жашоо жумушта эле эмес да, анан же окууда эмес. Биздин жашоо ушунун баарынан башталат. Анан ошол жашообузду ыңгайлуу кылыш үчүн, жашообузду комфортно кылыш үчүн, жашообузду туура кылыш үчүн ушундай бир попыткаларды жасаш керек да. Өзүбүз аракет кылышыбыз керек турбайбы? Аракет кылсаң берекет болот дегендей да. Жакшы, кызыктуу маегиңиз үчүн чоң рахмат, Исмаил мырза. Анан убактыбыз да тилекке каршы аяктап баратат. Сөзүбүздүн аягында сизге эркин микрофон бергим келип жатат, Исмаил мырза. Кандай кайрылууңуз болот, кандай каалоо тилектериңиз болот биздин угармандарыбызга? Чоң рахмат силерге чакырган үчүн, анан ушундай возможность берген үчүн. Айтып алган болгон нерсени айтып алайын. Оюмду чынымды айтсам, угармандар силерге чоң рахмат уккан үчүн. Анан биринчи бул албетте осознанное потребление дегенди окуп көрсөңөр, Google байкеден сурап, же Google Эже деп койсоңарбы сурап, ошондон эмне деп. Анан экинчи билгенден кийин уже ошону өзүңөрдү көндүргүлө. Мисалы, күнүгө эртең менен тиш жуурда сууну агызып койбой, сууну жаап жуусаңар канча экономия болот, туурабы?
бул өзүңөрдүн акчаңарды экономия болот. Биринчиден, экинчиден айлана чөйрөгө зыян келтирбей, сууну коротпойсуңар жөндөн эле. Светти өчүрүп жүргүлө. Анан могул кереги жок зыян заттардан баш тарткыла. Мисалы, бир колдонуу нерселерден, одноразовый пластиктен же тинден же бундан многоразовыйга көчкүлө. Мисалы, там суусундукту бир бутылкадан сатып албай, пластиковый, өзүңөргө жаныңарда кармап жүрсөңөр, эко бутылка деп коет, жөнөкөй бутылканы многоразовый. Андан канча пайда тиесиңер, зыян келтирбейсиңер. Же пакет сатып алгандын ордуна өзүңөр баштык тигип алгыла. Авоська, совет учурунда авоська деп коет. Баштык тигип алсаңар болот. Шопер, мындай эко сумка деп коет. Ошолор менен колдонсоңор кандай жакшылыкты алып келет ушунун баары. Анан эң негизгиси, мен эле колдонуп атам, мен ушундай эгоистмин эмес деп өзүңөр эле колдонбой, кошуналарга, досторуңарга, албетте ата энеңерге, эже сиңдилериңерге айтып, ошону үйрөтүп койсоңор канча пайда тиет силерге. Анан айтып коет го, жана кармаңар очищать этилет деп. Кайрылып келет бул силерге дейсиздерби? Жакшылык, добро к вам придет дегендей. Өзүңөргө эле тыпыйып отура бербей, элдерге да үйрөткүлө деп атасыз. Андай эмесе чоң рахмат дагы бир жолу Исмаил мырза. Урматтуу угармандар, сиздерге да чоң рахмат. Ушундай теманы талкуулоодо биз менен бирге болуп аягына чейин укканыңыздарга. Сиз маңыздуу, терең тема болду деген ишеним артам. Бүгүнкү подкасттын кызматында ал эми үн режиссерубуз Сергей Каргин, алып баруучу мен Индира Темирканова болдум дагы. Ал эми бул маекте кызыктуу кылып куруп берген биздин конок Исмаил Карыпов болду. Андай эмесе достор, жакшы туруңуздар, амандашканча, көрүшкөнчө. Сак саламатта калыңыздар. Рахмат.